Бул машина электричество менен жүрөт, бензин менен жүрбөйт. Анан батарейкасы толук болгондо биз мынтип муну чыгарабыз. Өзү жабылат. Көчөдө заряд кылганга канча убакыт кетет? Мына мен тийген жокмун, өзү айдайт. Бул Tesla карточка менен. Мында ключ жок экен анда. Ключ жок. Бул батарейкасы, канча чардж. Тесланын батарейкасы. Мен деген инструмент менен көп айдайм да. Менин виолончелим эле бир квартиранын акчасы, анан мен эксперимент кылгым келбейт. Муакта сенсорлору бар. Тегеретте сенсорлору бар. Кел бияка салайын десеп, ал таң калып атпайбы? Бияка кантип машинеге бир нерсе салса болот, а бирок салса болот. Кожа деп жазышпайт да, булардын баары пластиктен жасалган. Колуңду коюп көрсө сен уктап калган жоксуң деп. Мен уктаган жокмун, мына дагы айдып баратат өзү. Эми азыр үнүн уксаң, жана самолеттогудай, мына азыр мен өтөм. Биринчи биз укканда вау деп. Назгүл эже бүгүн каяка алып барасыз мени? Бүгүн аябай кооз жерге алып барам, Бахай Темпл. Ошоктон көрөсө эс алабыз. Тесла сизге жарашып, сиз болсо Теслага жарашып, тим эле бизди жеткирбей калдыңыз го. Жарышат экенбиз азыр. Мен ишенем, бир 10-20 жылдан кийин баары Тесланы айдашат. Буйруса. Ичинде мен көрүп тургандай эч кандай кнопка жок. Бир чоң экран, анан руль, дагы эмне бар? Бул жакта ошол тормоз, газ. Болду ошо менен. Ушул менен эле айдайсыз, Азыр мен бул мени отурган жерди өзүмө ылайыктуу кылып оңдоп алайын. Менин атым Назы. Мына машина өзү неметип коет. Отургучту коюп коет. Кандай өзүңө жаккан бойдон калат, ошол бойдон. Эми бакылап көрсөтүп атат. 31 минутта жол экен, 19 майл. Tesla азыр 189 майл чардж, бул батарейкасы. Биз аз эле майл кетирет экенбиз бүгүн ошол жака. Ошол анда эмесе бисмилла деп кеттик. Жолдошумдун эмеси болчу да, ою. Ал деген негизи аябай электрический машиналерге кызыккан киши да, себеби ал ойлойт, мен дагы кошулам. Бул деген жаратылышка аябай жакшы нерсе да. Бензин менен жүргөн машиналер ал деген жаман жыттарды чыгарат да, анан адамдын ден соолугуна жаман, канча оорулар пайда болуп атат, канча неме жаратылышка зыяны тийип атат. Ошондуктан биз ойлодук, электрический машина чыккандан кийин 100% менен айдасаң болот электричество менен. Эмне кереги бар бензин айдаган машинени? Биз деген ошондой немеге ойго кошулабыз. Жанагы эме айтып кетейин, ковид башталганда элдер 2 ай үйдө отуруп калбадыбы? Үйдө отургандан кийин канча немелерди окудум, уктум, жаратылышта канча өзгөрүүлөр болду. Адам баласы баспаган, анан эметпеген жерлерде
кайра жаратылыш ойгонуп мурунку жоголуп кеткен балыктардын баары пайда болуп, бактар, гүлдөр гүлдөп кадимкидей эс албадыбы, жер эс алды адамдан. Ошондуктан кичинекей эме болсо дагы биз дагы өзүбүздүн колубуздан келишинче немебизди жасасак болот да. Жок дегенде машина аркылуу ошондой неме кылсак, бир машина болсо дагы жаратылышка азыраак зыяны тиет. Ошол анан ойлойм, көп эле адамдар эми Теслага кызыгып, Тесланы алып башташат бара-бара. Азыр эми мына Американын көчөсүндө чын эле Тесла аябай көп, Мына жанатан бери эле биз канча Теслага жолуктук. Теңде дагы турат бир Тесла. Ооба, вот. Мына жерде дагы турат. Башка расцветкасы менен. Өзү достор, мен дагы техникага өтө жакын эмесмин. Мындай бүгүн Тесланы биз назай жөккүбүз, прям башкача чачып бере албашыбыз мүмкүн, бирок өзүбүз билип, өзүбүз сезгендей Аял катары айтып бере алабыз. Аялдарга жакшы да, Аялдарга абдан сонун. Функциялар менен эле колдоно бересиң, кичинеден эле. Үйрөнөсүң анча-мынча. Анан жанагы Tesla эми компаниясы апдейт кылат, жаңы функцияларды кошот, ошолорду дагы колдоносуң. Негизи кызыктуу нерсе да. Мисалы кышында телефон менен сайып коесуң. Эшикте машинең жылып сени күтүп турат. Мисалы эшикке чыкканда машинең жылуу, мустак машинеге кирбейсиң. Үйдөн телефон менен сайып коесуң. Менин Teslamды жылытып тур деп. Эже жарышат экенбиз азыр. Tesla албасам, эже карап турду. Былтыр мартта алганбыз. Биринчи биз деген кезекти күттүк да, онлайн менен формаларды толтурдук. Анан кезекти күттүк, акчаны төктүк. Анан бул дилерскийге келгенде бизге звонить этишти. Хей, силердин Теслаңар келди, кандай бактылуу күн, келип алып кеткиле деп. Ошондо биз кыйппыңдап кеттик Теслабызга. Сиздер ошондо сайттан заказ бердиңер? Сайттан. Тесланын сайтынан, Кара, эч нерсе шум жок. Обычно мындай трассада, хайвейде баратканда билесиз, башка машиналар менен кандай звуктар чыгат, Аябай көп немелер чыгат. Анан айдаганда да могул жактары жакшы да, аркадагы машинелер көрүнүп турат экрандан. Бул эки жактагы сол оң жагын көрсөтүп турат, анан аркадагы машинелерди келатканын көрсөтүп турат да. Бул деген кичирээк Model 3, Model S'ке караганда кичирээк. Model Y чоңураак, Model X жанагы немедей да. Lexus'тар болот го, чоңураак Lexus'тар ошондой. Бул эң кичинекей модель ошол экен. Биздин үй бүлөбүз чоң деле эмес, биздин эки эле балабыз бар, анан бизге ылайыктуу аябай. 4 киши сонунда. Себеби кээ бир адамдар кайра ошо компактный машина айдагысы келет да. Ошон үчүн ар кандай адамдардын вкустарына жараша, ар кандай эме булар дагы эсепке алышыптыр да. Кантип алдыңыздар? Биз деген кадимкидей эле машинени барып бир сумманы төктүк. Анан калган суммасын биз ай сайын төлөп турабыз. Анан эгерде сен немелерди ичин жасасаң, мисалы ичинде кээ бирөө ак немени каалашат, бүт баарын кожаларын башкача кылгылары келет, ошону жасайсың. Анан алдыгы эмени үстүн дагы жасаса болот. Башкача ар бир адам мисалы өңдү таңдаганда деле акты тандадың, өзүнчө акча төлөйсүң да өң үчүн. Анан ичин дагы кандай апдейт жасайсың, ошол үчүн да төлөйсүң. Кадимкидей үй катары да, сен үйдү мисалы коробканы алганда бир бага аласың,
ичи ремонту менен алганда башкача баа менен аласың. Бул деген машина да ошондой. Канча функциялары бар, канча өзүнүн негизги функциялары менен аласың, бирок үстүнө өзүң дагы кошсоң болот бир нерселерди да. Tesla электрический кар болгондон кийин булар немени могул жерде кожа деп жазышпайт да, булардын баары пластиктен жасалган. Анткени азыр кожа жаныбарларды өлтүрүү эң жаман деп ошондой эмелер көп нерселер чыгып атат. Эгерде Tesla өзүн мен деген environmentке жаратылышка жардам бергим келет десе, анан булар кантип жаныбарларды өлтүрүшөт. Ошон үчүн кожа деген жок биякта, бул деген пластик. Ким кожаны жакшы көрсө, алар Lexus'ты алыш керек, Mercedes алыш керек. Бирок ким башкача караса, ал деген Tesla көбүрөөк кызыгат. Бул ар бир адамдын өзүнүн жаккан машинасын алат экен. Tesla ошол шум жок болгондугу, экономичный, электр энергиясы менен жүргөндүгү. Азыр эле биз машина менен жарыштык го? Кетип калдыңыз го, учуп эле кетип калдыңыз го? Биз калып калдык да. Аябай баткүлөнөт экен, мына ошонусу. Аябай жакшы машина, бул аябай күлүк аттай да. Аябай күлүк. Жанагы спорт машиналар бар го? Спорт машиналардан да ашып, эгерде бир жерден турсаңар, Tesla менен анан спорт машина жаныңа турса, мен билем 100% Tesla ашат. Эгерде мен ашкым келсе, бирок мен антип көп деле эметпейм. Канча ылдамдыкка чейин айдайсыз? Ылдамдык эгерде 65 турса, 65 деп айдашым керек. 70 десе 70, 55 деп айдаш керек. Аял зат болгондон кийин, анан эне болгондон кийин башкача дүйнөнү башкачараак карайсың да, эметип баштайсың, ойлонуп баштайсың. Мен Тесланы абдан жактырам, жакшы машина, бирок мен мындай эксперимент кылбайм. Мен жолдошума караганда көп эксперименттерди жасайт. Мен андан бара-бара үйрөнүшүм керек да. Ал көбүрөөк айдайбы же сиз көбүрөөк айдайсыз? Экөөбүз айдайбыз. Билбейм, ал көбүрөөк эксперимент жасайт, мен тынч эле айдайм негизи. Анан дагы бир неме, мен деген инструмент менен көп айдайм да. Мен виолончелим эле бир квартиранын акчасы, анан мен эксперимент кылгым келбейт. Тесланы биз деген күнүгө зарядка коебуз да. Ар бир түнү зарядка кылабыз, эртең менен туруп, буну мынтип көрсөтөйүн. Мына. Бул машина электричество менен жүрөт, бензин менен жүрбөйт. Анан батарейкасы толук болгондо биз мынтип муну чыгарабыз. Өзү жабылат. Бул деген экранда көрүнөт да. 240 майл жүрөт. 240 майл бул 380 километр дейби, ошондой жүрөт. Анан ар бир батарейкасы корогондон кийин биз кайра зарядка коюп турабыз, ошентип машина жүрөт. Бензин жок, такыр бензин жок. Күнүгө түн ичинде биз коебуз, анан анткени түн ичинде электричество арзан. Анан зарядка кылганы арзан чыгып атат да. Эң дагы бир кызык нерсени айтып берейин. Биз деген Тесланы сатып алганда, менин жолдошум мындай plate number алганда zero gas, бензин жок деген билинет да. Анан кызык нерсе, элдердин баары окуйт. Бул месседж катары кетет да, бензин жок деген, электрическая машина деген билдирет. Бирок кийинчерээк government эметип баштады да, Иллинойсто бизде эметип баштады, электрический машиналерди EL деген plate number алгыла деди. Ошондон кийин биз муну чечип койдук. Zero gas'тен кийин эми биздин plate number EL. Ошо.
Биз деген атайын кишини чакырганбыз Tesla компаниясынан келип, анан ошол точканы өткөзүп өздөрү жасап беришет да, мондай коробканы кылышат. Мондай Tesla сайн менен жасашат. Анан күнүгө ошондой менен биз колдонобуз. Бирок кадимкидей эле токтон электричество алат. Ар бир жерде Tesla компаниясы эме кылып койгон, суперчарджерлерди коюп койгон да. Эгерде көрүп атасың, батарейка азыр 173 көрсөтүп атат. Эгерде батарейкабыз мисалы 40 деп турса, биз деген суперчарджер дегенди таап, ошол жерге токтоп, анан зарядка кылышыбыз керек да. Кадимкидей машиналар бензин куят го, биз ошондой эле электричество менен заряд кылып алабыз, анан кайра жолго чыксак болот. Ошондо көчөдө заряд кылганга канча убакыт кетет? Мисалы биз бир жума мурун биз бир жака барып келдик, анан зарядкага токтодук. Жарым саатта биз 145 немеле куйдук. Ооба. Заряд кылдыңыздар. 240 майлды бир узак деле бир жүрбөсөң, анан Чикагонун ичинде көп деле колдонбойсуң го? Ар бир жерде неме бар. Электричество менен. Суперчарджерлер бар да. Бат эле карта менен көрсөтөт, каякта кызыл болуп күйүп турат Tesla үчүн. Анан ошол жерлерде бар эле суперчарджерлер бар. Акысын төлөйсүң, карточкага келет, канча төлөп эме кетирдиңер деп. Көп деле кетпей экен, багында биз суперчарджерге токтоп, жарым саатта 140 майл заряд кылдык. Бул 250 километрге. Анан $8 эле төлөдүк. $8. Анан балдар деле, мисалы менин кичүү кызым, ал деле Tesla, биз Tesla эле айдайбыз. Бензин машиналерди таркылдаган машиналер көргөндө кандай жаман жаратылышкан эме кылып атат деп эметип калат да, ойлонуп калат. Эмне үчүн ошондой жаратылышка жаман зыяны тийип атат деп. Анан ошо балдардын да немеси чоңойот экен да, сезими. Ошол. Tesla бар болгон үйдө дагы бир машина болуш керекпи? Сиздерде дагы башка машина дагы барбы? Бизде дагы машина бар. Ооба, экинчи машинабыз бар. Буюрса жакын арада мүмкүн экинчи Tesla алабыз. Ал Tesla эмес, ал Honda Odyssey. Аны кызыбыз айдайт азырынча. Анан буюрса бара-бара сөзсүз экинчи машина алабыз. Автопайлотты сиз кайсыл жерлерде колдоно аласыз? Азыр колдонойн. Мына, тартасыңбы? Вот, давай. Автопайлот кантип баштадыңыз? Мына. Мына кеттик. Мына мен тийген жокмун, өзү айдайт. Мына бутум меники кетти. Мына бутум биякта. Мен эчтекени баскан жокмун. Колум мына биякта. Өзү айдап баратат. 35 майл деп атат, 35 менен жүрүп атат. Биякта эми азыр неметип атат. Колуңду коюп көрсө сен уктап калган жоксуң деп. Мен уктаган жокмун, мына дагы айдап баратат өзү. Азыр эң кызык нерсе өзү токтойт. Да? Мен эчтеке кылбайм. Мына карап тур. Потому что мына красныйга келдик да. Мына билип атат машина астыда, көрдүңбү? Өзү. Мен эчтеке кылган жокмун, бутум менен баскан жокмун, колум менен тийген жокмун. Мына өзү айдап атат, мына. Кичине жылып койгон. Адам катары, сезип атпайбы? Бул аз кичине жылды, бул да аркасынан бир аз жылып атат. Экөөнүн ортосу, карабайсың, машинанын ортосун кармап атат. Аралыкты? Аралыкты кармап атат. Бирок мына өзү кетти. Мына аралыкты кармап атат. Эми биякта мен өзүм айдайын, анткени дөң. Ооба. Мына. Ооба, бул жер кыйла эле дөң. Ошон үчүн мен өзүм эле айдайын бул жака.
мен өзім рульді қармағанда автопайлот автоматически өчөт. Анткени бул билинип атат да, мына адам кармап атат, автопайлот өзү өчүп калды. Пат автопайлот колдоносуз? Автопайлотты мен мындай кичинекей жолдордон колдоном, эгерде мага телефондон бир нерсе керек болсо, эгерде дагы бирдемени карашым керек болуп атат, ошол маалда колдоном. Бирок айтып кеткендей, мен анчалык көп колдонбойм. Менин жолдошум көп колдонот. Мисалы, телефонго звонок келип калса, адрес жибериш керек болуп калса, бирдемке зарыл болгондо. Эгерде колуң менен бир нерсе кармашың керек, ошондо сен автопайлотко коесуң, сенин колуң бутуң бош, керек болсо артка барып келесиң. Машина өзү кете берет. Мен жана съемка кылатканда тияктан бияктан эле машинанын ичинде жүрөм да, сизди тияктан бияктан тартып жетесем, тиги байке эме болуп калды. Ой, операторлор ушундай иштейт экен да. Машинанын ичинде жашайт экенсиңер да депчи. Таң калып калдыбы сен ары бери секирип. Аз калды. Бул Эри аябай сонунда биякта байлар эле жашайт. Бул миллион деген үйлөр. Мына байкасаң болот. Эски үйлөрдө биякта анан жаныбызда Northwestern университети бар, университет. Иллинойсто биринчи университет, частный университет, аябай кымбатта, жылына 70 000 төлөшөт, элестеткиле. Бирок аябай жакшы университет. Мен 20да болсом ошол университетке окумакмын. Эми деле окуңуз, сиз жапжашсыз. Рахмат. Таптаза, сонун үйлөр, дагы деле күз болсо деле жапжашыл. Мына келдик. Мен айткан жанагы Бахай темплга келдик. 3 мүнөт калды буйруса. Мына ушул жака элдердин баары келет да, калаганда. Келип ичине киришет, сыйнышат, отурушат. Бул жака баары бир кандай эмени сен кандай десем, кандай религияга тиешиң бар. Христиандар келет, буддисттер келет, мусулмандар келет, кыргыздар келет. Баары бир да. Бул жака эс алганы келеби? Эмне үчүн келет? Жөн эле эс алышат, кичинекей парк, ошол жака басышат, анан кирип сыйнышат. Негизи ошондой жашынака кооз болуп атпайбы, карабайсың, жанагы Индияда Тадж Махалдай болуп атат, көрүнүшүчү. Ичине кирсең, бирок азыр ковид болду, ошон үчүн эме ичине кире албайбыз, сыртынан деле көрүнүп атат. Жанагы майда сүрөттөрү менен кооз жазалган сонун эмелер да. Потолоктору, стеналары, дал эмелери, тамдары аябай сонун курулган, сонун жазалган. Азыр болсо биз парковканы табайлык. Эми азыр үнүн уксаң, жана самолеттогудай, мына азыр мен өтөм. Биринчи биз укканда вау деп. Болду. Келдик. Эми эмесе мен камерасын күйзөйүн бияка. Бул машина камерасы менен кээ бирде мындай болду да, Tesla жаңы чыкканда, бул Америкада жасалган машина да. Анан бул электричество менен жүргөндөн кийин жанагы oil компаниялер мындай машиналар чыгарган. Булар аябай бул машинени жек көрүштү да, жек көрүү пайда болду. Анткени эмнеге? Себеби бул машина, бул компания, Tesla компаниясы мындай башка машиналерге как конкурент катары болуп атат да. Алар коркуп атышат, адамдар эми түшүнүп бул машинени көп алып башташат, биздин бизнес кандай болот депчи. Ошондуктан ошондой адамдар дагы эле бар, дагы эле толтура. Видеолордон карасаң, алар жөн эле мынтип өтүп баратып ачкыч менен чийип салышат, же сындырышат. Ошон үчүн көп Тесланын эмелери, кишилери камераны күйзүп коет. Эгерде бирөө бирдемке кылса, камерага жазылып калат да. Видео Тесланын эмелери, кишилери камераны күйзүп коет. Эгерде бирөө бирдемке кылса, камерага жазылып калат да. Видео камерасы бар.
тегерете жазат бүт барын көрүнөт. Ким келсе тягынан биягынан бүт көрүнүп турат. Жылганда эмелери жылат да, эмелери күскүлөрү мынтип жылат. А бирок паркингге койгондо мынтип жаап коет. Башка машина тийип кетпесин депчи. Өзү эле жап. Смарт да, акылдуу. Могул жерде негизи машинелер мотор, быкы-чыкылар го бирдемке. Менин досум келгенде, анын сумкасы батпай жатат арткачы. Кайры Кошоева келгенде, жанагы пианистка. Анан менин жолдошум кел бияка салайын десеп, ал таң калып атпайбы? Бияка кантип машинеге бир нерсе салса болот, а бирок салса болот. Кичинекей багажник сыяктуу. Анткени биякта эчтеке жок. Батарейкада жүрөт да машина. Эми жаңы машина көрөбүз дагы. Бузулганда Tesla компания алып барабыз да. Азырынча жаңы машина. Иши камерасын көрсөтсөңүз, жана сыртында сенсорлары муакта. Муакта сенсорлары бар. Муакта сенсорлары бар. Тегерете сенсорлары бар. Мына камерасы могул жерде. Мына могул жерде. бир камера. Буякта сенсорлары бар, мына бүт тоголук немелери, бүт сенсорлары. Анан биякта экинчи камерасы. Мына бул жерде. Мына. Астыда могул жерде камерасы бар. Вот. Үстүдө. Камера бар. Бул жер анан өйдө жагында Ооба. бар. Анан артында да камера бар, мында. Так, артында каерде болушу мүмкүн? Вот здесь. Сен билет экенсиң, мен билбеген нерселерди. Азыр эми мына жерде эмне деген функциялар бар? Баарын көрсөтүңүзчү. Бул деген мына биякта эгерде бирөө звонок эткен келсе, бул календарь, бул кадимкидей телефондой. Мисалы сенин бир кандай иштериң бар, ошол календарьга киргизип коесуң, анан Tesla reminder кылат да, айтып турат. Мына 2 октябрда сенин саат 5-те митингиң бар деп айтып турат да. Анан бул деген камерабыз, мына камера көрсөтүп атат. Камера мына 3 тараптан көрсөтүп атат. Бул көрүнүп атат баары. Эми дагы эмнеси бар? Энергиясын колдонгонун көрсөтөт. Мына биз кандай колдондук? 183 майл деп турат. Ошол 30 майл жүрүп турбуз. Ошол дагы эмесин канча кетиргенибизди көрсөтүп турат да, электричествонун эмесин. Дагы 170 колдонгонубуз. майл жүрүп алабыз. Бирок эми жүрбөйбүз го, бирок жүрсөк болот, Бул батарейкасы канча чардж, Тесланын батарейкасы өзүнүн. Эми дагы кайсы жагын көрсөтсөм, бул деген интернетке кирсең болот. Мисалы бирдемке керек, интернеттен карасаң болот. Ошол жерден Google'га киресиң, тайп кыласың, бул жерге жазасың. Анан табасың, мисалы www.facebook.com, Instagram. Эми да кайсы жерге кирсек болот. Могул жерде менин балдар аябай жакшы көрөт да, Netflix. Netflix'e кирсек болот. Анан калаган токтогондо, мисалы сен 2 саат бирөөнү күтүшүң керек. Мисалы мен баламды бир кружокко алып барам, анан 2 саат күтүшүм керек. Мен бир нерсе эс алып көрүм келип атат. Ошон үчүн мен Netflix'ке кирем. Анан арасынан мен эмелерди мына көрүнүп атат, менин кызым мультиктерди жакшы көрөт. Ар кандай эмелерди тандасаң болот да.
тандап кино, передача эмне кааласаң ошонун баарын көрөсүң. Эгерде от жакын келсе, от жакса болот. Мына азыр биз деген каминдин жанына отурайлык. Көрүм кандай сонун. Дагы кайсы немелер бар? Мисалы, Марсты көрсөк болот бул жерде. Ошондой немелери бар да, функциялары. Бул жерде биз деген кондиционерди саябыз, AC. Кондиционер керек жок болсо өчүрүп коебуз. Жөн эле шамал уруп турат. Кондиционер керек болсо биз мынтип сайып коебуз. Ошол. Бул жерде мисалы күн жаман болуп турганда терезелер тердеп калат го. Ошондо ошону мынтип күйгүзөбүз. Ошол. Бул деген музыканы биякта бул жерде радио бар. Радио, телефон, Spotify, караоке ырдасаң болот. Да? Давай караоке ырдайбыз. Караоке. You can dance, you can jive, having the time of your life. Ooh, sit and go, watch that scene, singing dancing queen. Эже негизи элечи, бул машинаны кантип жүргүзөт, кантип өчүрөт, ошону айтсаңыз. Мисалы, мен айдашым үчүн эмне жүрүшүм керек? Оңой эле отурасың. Жанагы драйвко коесуң. Болду, айдай бересиң. Мына өчүрөм. Азыр биз эмени өчүрөбүз. Кондиционерди өчүрөбүз. Мынтип өчүрүп койдум. Болду, кондиционерди өчүрдүм. Камераны койдум. Жаптым, кеттим. Бул деген телефон менен ачылат. Телефондо менин эп бар. Tesla эп. Телефонду унутпаш керек. Телефон бул деген эме да, ачкыч, Тесланын ачкычы. Телефон унутуп кетсең, Теслаң ачык калды. Телефонду өзүң менен алып кетишиң керек. Анан Тесланын өзүнүн эмеси бар, ачкычы бар. Азыр мен көрсөтөйүн. Бул жерде. Мындай Tesla ачкычы бар. Машинеге жакындаганда Теслага мынтип эметем. Кредитканы өткөрөсүңөр го, ошондой эле жакын эшигине жакыныраак келип эметип коем. Анан Тесла ачылат. Могул Тесла карточка менен. Ключ жок экен андай. Ключ жок. Сөзсүз карточкаңар жанында болуш керек. Телефон болуш керек жаныңарда, унутпагыла.